Мыйзам долбоору Кыргызстандагы шайлоо системасына бир катар өзгөртүүлөрдү алып келет. Анткени республикалык жана аймактык баш аягы 10 тизмет түзүү сунушталууда. Буга чейин шайлоо учурунда көптөгөн шайлоочулардын кызыкчылыгы эске алынбай жатканы тынымсыз айтылып келген. Бул мыйзам долбоорунун иштелип чыгышына негизги түрткү болгон. Жергиликтүү партиялык уюмдарды бекемдөө, жергиликтүү партиялык лидерлерге өз алдынчалык берүү, эң негизгиси кадр, саясий элитаны жаңыртууда жергиликтүү башы көрүнгөн адамдар жарк этип чыгып, райондон областка, областтан республикалык деңгээлге чейин келип, эч мындай түз элдин батасы менен келе алгандай системаны түзсөк дейбиз. Партиялык тизменин түзүлүшүнө көп шайлоочулар наразычылыгын ачык билдиришкен. Анткени 120 депутаттык тизмеде шайлоочулар менен тыгыз иштешип, добуш ала алгандары да, таптакыр сүйлөшпөй добуш ала албагандары да депутаттык тизмеге кирип калган учурлар байкалган. Эгерде мына депутаттар, тиги шайлоочулар капа болуп атышат, сиздер бай адамдарды биринчи ондукка киргизип алып, алар акча силерге берди, анан кийин мына сиздер туура эмес кылып атасыңар деген сөздөр болот. Бул жерде эгерде список өзгөрткөн болсо, ошондо бай адам болобу, башкасы болобу, ошондо региондо иштейт дагы, добушка чуркайт. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоорун колдош керек. Бул адилеттүү түрдө мандатын бөлүштүрүү максатында жазылган бул мыйзам долбоор. Ошондуктан бул баягы мурдагы шайлоодо өтүп кеткен тажрыйбадан чыккан мыйзам долбоору. Ошон үчүн мен урматтуу депутаттар, биринчи окууда кабыл алып берсек, экинчи окууда жакшы бир мыйзам чыгат деп ишенем. Аймактык жана республикалык тизме менен партиялык тизменин түзүлүшү биринчи кезекте аймактардагы лидерлерин жана саясий ишмерлердин жаңы саясий элитасын калыпташына шарт түзөт. Шайлоочулар тандоосуна жараша бир тизмедеги топко эмес, бир талапкерге добуш бере баштайт. Демилгечилер ошондо гана сапаттуу кадрлар элдин элегинен өтүп тандалат деген үмүттө. 1000 деген, 10 000 деген адамдар добуш берип, парламентке өтпөй деле калып атпайбы? Эмне барьерди алып салайлыкпы? 150 000 добуш алып, Адахан Кимсенбаевдин бүтүн Кыргызстан деген партиясы 5 000 добуш жетпей калгандыгы үчүн өтпөй калды. Ооба 150 эреже экен, ошо эрежеге ылайык добуш берет экен. Сиз айткан Ташматов 120-чы болуп туруп калса ал кантип депутат болот? Балким эл ошого добуш бергендер. Бирок бул партиялык тизменин түзүлүшүнүн өзүнүн партиялык ички маселе болуп калат. Ички маселе, партиянын жеке ички. Келгиле биз бүткүл Кыргызстандын добушунун бул укугун чектеген болбой калат го Өмүрөв Шеркевич. Эми сиз бүткүл Кыргызстандын 120-чыга сүйүп добуш берсе, партия өзү чечип коет дегениңиз мындай партия чектей берсе болот деп атасызбы? Мыйзам долбоору кызыктуу талкуудан кийин добуш берүүгө жиберилди.